Өлкөдө коронавируска байланыштуу өзгөчө абал жарыяланганына карабай Жогорку кеңеш баш мыйзамды бузду. Жогорку кеңештин бүгүнкү кезексиз жыйынын баштоо үчүн каттоодон өтүп коюңуздарды суранамын. Баш мыйзамдын 3 беренесинде президент жана Жогорку кеңеш элдик бийликтин үстөмдүгүн камсыз кыла турганы, 70 беренесинде парламентке мыйзам чыгаруучу жана көзөмөлдөөчү милдет жүктөлгөндүгү так көрсөтүлгөн. Тактап айтканда, учурдагы абалга президент менен катар эле Жогорку кеңештин жоопкерчилиги жогору. Карап окуп койсоңуздар, эмнелер аткарылыш керек? Бүткүл өлкө боюнча жарыяланган өзгөчө абалга байланыштуу Жогорку кеңештин алдын ала аткара турган иши тууралуу саясатчы Өмүрбек Текебаев өз пикирин Азаттыкка билдирген. Парламент керек болсо 1 ай мурун, керек болсо кече 1 түндүн ичинде өкмөт сага эмне керек? Законду өзгөртүп берелик деп бүгүн өзгөртүп, президентке кечиктиргесинен кол койдуш керек. Мунун ордуна Жогорку кеңеш эмне кылды? Карап көрөлү. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб январдын аягында түзүлүп, президент коронавируска каршы чараларды көрүү боюнча 27 январда эскертти. Февралдын акырында Жогорку кеңештин өзүндө сөз болуп, депутат Жыргалбек Турускулов Италиядан келип, обсервацияга алынбаган 2 жаран тууралуу кеп кылды. Ошол эле учурда айрым депутаттар Кытайдагы коронавирус Кыргызстандагы экономикалык абалга таасирин тийгизбейт деген ойлорун айтышкан. Аны эгерде ушундай шалакалык иш кылсак анда кырылып калабыз да, туурабы? Урматтуу төрага, буга чара көрөлүк. Кечөө эле айтып атышса, бүгүн Италияда келген 2 жаранасты жөн эле коюп беришти. Өзүлөрү жүрөт байкуштар. Мен 14 күн жаткырып коюп алчы деп. Марттын ортосуна чейин жазгы талаа жумуштары, укук жана башка маселелерди жайбаракат талкуулап, 12 мартта өкмөттүн токтомунан кийин Жогорку кеңешке сырттан киши киргизилбей турганын жар салышып, той топурду токтотууга кеңеш беришти. Бул арада тиешелүү комитеттер күн тартибиндеги катардагы маселелерди талкуулап, 24 мартта кезексиз жыйында өзгөчө абал жөнүндөгү указды бекитип беришти. Кошумча коронавирусту ынтымак менен жеңебиз деген эстафета өткөрүштү. Коронавирус, нет, 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 коронавирус, кет, 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 коронавирус, нет, 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 коронавирус, кет, кет, кет. Ошону менен 23 марттан бир аптага жерлерде калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн тарап кетишти. Андан бери активдүүлүк жок. Тагыраагы жоопкерчиликти колдон чыгарышып, эми ат минип эски сүрөттөрдөн эстафета ойношууда. Asıl bir tokum mingenim, salkın tör jaylı жүргөнүм, eriktim жылкы кайтарып ертерек келчей сүйгөнүм. Албетте, калыстык үчүн айта кетиш керек. 1 айлык акыларын коронавируска каршы күрөшүү боюнча фондко которуп, кайрымдуулук иштеринен четте калышкан жок. Бирок баш мыйзамды бузуп, жоопкерчиликтен четтеп, апрель айында иши жок отурушат. Эми эртең 15 апрелде аргасыз чогулушат. Анткени президент карантин 30 апрелге чейин узартылганы тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык чечим кабыл алууга туура келет. Жогорку кеңеш, эгерде керек болсо, ушинтип чогула калабыз, урматтуу депутаттар.